Жалал Абад шаарын Манас шаары деп которуу боюнча бир нече күндөн бери ушундай талкуулар жүрүп атат коомчулукта. Атайлап өз пикиримди айткан эмес болчумун, ошол президентибиз мыйзамга кол койсо, эгер мыйзам өтүп чындыгында ошондой алмашса, андан кийин айтайын деген оюм бар эле. Чын-чынына келгенде бул Жалал Абад шаарын Манас шаары кылып кайрадан атын кайрадан коюу менин идеям деп айтсам да болот да. Менин дагы идеям болду. Жана элибиздин ошо суроолору болду да. Себеби туура Жалал Абад шаарын атыны Манас кылып өзгөрткөндө кайсы бир деңгээлде элибиздин ошо Жалал Абад шаарынын башка эле шаарлардын деле бар жерлердин адамдардын ичтери ачышып атат. Чын айтканда менин деле ичим ачышып атат. Менин деле ичим ачышып атат. Себеби баарыбыз ошо шаарда төрөлдүк, өстүк, чоңойдук, окудук дегендей ошол шаарда. Ошол шаарда бала чакабыз, тууган уругубуз жашайт. Баарыбыздын жүрөгүбүзгө, акылыбызга ошол Жалал Абад деген сөз сиңип калды да. Сиңип калды. Ошондуктан Жалал Абад шаарын өзгөртүп салуу, бир таптал өзгөртүп салуу бизге да чоочун болуп атат. Манас деген сөз, Манастын өзү ар бир кыргыздын жүрөгүндө. Ар бир кыргыздын жүрөгүндө Манас бар. Ар бир кыргыздын жүрөгүндө Жалал Абад жок. Ар бир кыргыздын жүрөгүндө Манас бар. Ошондуктан биз азыркы адамдарга, азыркы жашап аткандарга булар бир аз чоочу болуп көрүнүшү мүмкүн, бирок келечекте Манас шаарында төрөлүшөт, Манас шаарында өсүшөт, Манас болуп калат. Манас бул биздин кыргыз мамлекетинде жашаган элдердин, айрыкча кыргыздардын бул руху, духу. Так. Ушул Жалал Абад шаарын Манас деп аталып калышына мен сыймыктанам.